Жанагы жогоруда мен айтып кеткен коомчулуктун кээ бирөөсүнүн ою ушу сиздин кийинки чакырылышка депутаттыкка барыш үчүн элдин жакшы пикирин элге бөлүшүп аткан киши болуп жатат деген оюна дагы оюңузду ортого салып кетсеңиз. Эгерде мен бүгүн эле айтып атсам, Чын эле барайын деген оюңуз барбы? биринчиден барайын деген оюм бар. Саясатчы болгондон саясатчы ар дайым жана спортсмендей эле өзүнүн саясий позициясы үчүн, саясий платформасы үчүн, саясий күрөшүн жүргүзүп келет. Ал мындай кадыресе көрүнүштө саясатчы, саясаттан кетпейм, партия менен шайлоого барам, мен өзүмдүн программамды, өзүмдүн турмуш дүйнө таанымды, өзүмдүн көз карашымды ар дайым ушул саясатта таңуулаганга аракет кылам. Бирок баягы жалпы саясий маданияттан, эрежеден чыкпай дегендейди. Ал эми кадыресе көрүнүш. Бирок жанагы бүгүн эле күнү чыга калды дегенге мен макул эмесмин. Анткени мен эми ар дайым эле баягы канча оппозицияда болсок, биз ар дайым ушул риториканы, ушул көз карашты өкмөттүн аткаруу бийлигинин, сот бийлигинин кетирип аткан кемчиликтерин ар дайым айтып келебиз. Эгерде Өмүрүк Чиркешев ал шайлоо убактка чейин соту бүтпөй же болбосо бүткөн учурда дагы ал кишини кандайдыр бир негизде күнөөсү бар деп соттолгон болуп калса, ал киши андай нерсеге катыша албай калат да, мында кандай кыласыздар? Төрага жок эле өзүңүздөр бара бересиздерби шайлоого, же ал кишинин арты менен силер бийликке барбай туруп оппозициялык өңүттө кала турган партия болосуздарбы? Биз парламенттик шайлоого сөзсүз түрдө буйруса барабыз. Ал эми шайлоодогу биздин ийгиликти же болбосо мындай элдин колдоосун алабызбы, же элдин колдоосун албайбызбы, аны убакыт, кырдаал жана элдин пикири ошол шайлоо маалында билет. Башкача айтканда, партиянын тагдырын биз өзүбүз кылган ишибиз менен жана шайлоочулар чечет. Эгерде биз парламентке өтүп келдик, өтүп келбесек, Ата Мекен фракциясы, Ата Мекен партиясы парламентке келбей калганда дагы ар дайым саясатта активдүүлүгүн көрсөтүп келген. Биз парламентте болобузбу, парламентте болбойбузбу, биз ар дайым өзүбүздүн активдүүлүктү көрсөтөбүз. Муга баягы тарых далил. Ата Мекен партиясы эч качан баягы парламенттерге өтпөй калган мезгилдерде саясаттан мындай түшүп калган эмес. Ар дайым саясий айдыңда жүргөн. Айырмасы жок, парламентте болобу, сыртта болобу. Ансыгандай биз өзүбүздүн саясий күрөштү, саясий аракетти, саясий ишмердүүлүгүбүздү биз ар дайым улантабыз.